Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, урматтуу шайлоочулар. Өкмөт үйүнүн пресс борборунда Кыргызстандын аймагынан сырткары Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө, элчиликтеринде, ошондой эле башкы консулдуктарында ачылган шайлоо участкаларына келген биздин шайлоочулардын келиши тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Айдарбеков Чыңгыз Азаматович маалымат бермекчи. Анда эмесе, Чыңгыз Азаматович, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоосу өтүп атат. Ушул максаттарда 28 чет мамлекетте 45 шайлоо участогу ачылды. Эгер салыштырып кетсек, мурунку 2015 жылдагы шайлоолордо 36, ал эми 2017 жылы жалпысынан 37 шайлоо участогу болгон. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн шайлоочулардын тизимиге кирген жалпы саны 32.602 Кыргыз Республикасынын жарандарын түздү. Ошону менен бирге шайлоочулардын тизмелерин түзүү боюнча бир кыйла иштер жасалды. Салыштырып өтсөк, 2015 жылы Кыргыз Республикасынын 15.112 жана 2017 жылы 18.580 жараны шайлоонун тизмесине кирип катталган. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинде Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде шайлоону өткөрүү боюнча штаб иштеп атат. Дипломатиялык миссиялар тарабынан алдыдагы шайлоолор тууралуу кеңири маалыматтык түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын бардык дипломатиялык мекемелеринде санитардык эпидемиологиялык коопсуздуктун талаптарын сактоо боюнча чаралар көрүлгөн. Эң биринчилерден болуп Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин Түштүк Сахалинск шаарындагы кеңсесинин аймагында түзүлгөн шайлоо участогу ачылды. Убакыттын айырмасын эске алуу менен башка чет өлкөлөрдөгү мекемелерде добуш берүү кечирээк башталат. Акыркы добуш берүүнү Вашингтондогу элчилигибиздин аймагында түзүлгөн шайлоо участогу жыйынтыктайт. Учурда добуш берүү биздин чет өлкөлөрдөгү мекемелердин аймагында түзүлгөн 20 шайлоо участогунда башталды. Бишкек убактысы боюнча саат 9:00 карата шайлоого катышкан Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы саны 535 түздү. Алардан Южный Сахалинск шаарындагы элчиликтин канцеляриясында 118 жаран, Владивосток шаарындагы элчиликтин канцеляриясында 67 киши, элчиликтин Якутск шаарындагы канцеляриясында 86 жаран, Япониядагы элчиликте 15 киши, Түштүк Кореядагы элчиликте 65 жаран, элчиликтин Иркутск шаарындагы канцеляриясында 11 жаран, Кытай Эл Республикасындагы элчиликте 10 киши, Гуанчжоу шаарындагы башкы консулдукта 4 жаран, Малайзиядагы элчиликте 5 киши, элчиликтин Красноярск шаарындагы канцеляриясында 30 жаран, Новосибирск шаарындагы башкы консулдукта 35 киши, Индия элчиликте күтүп атабыз, Алматы шаарындагы башкы консулдукта 42 жаран, Казакстан Республикасындагы элчиликте 47 жаран. Калган дипломатиялык мекемелеринде шайлоо участоктор азыр эле иштей баштады. Биз жарандарыбызды добуш берүүгө күтүп атабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Рахмат, Чыңгыз Азаматович. Эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Добрый день, уважаемые соотечественники. Сегодня проводятся выборы депутатов Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики. В этих целях за рубежом открыто 45 избирательных участков в 28 государствах. Если сравнивать, то в ходе предыдущих выборов в 2015 году было 36, а в 2017 году всего 37 избирательных участков.
Общее количество избирателей за пределами Кыргызской республики составило 32 602 гражданина Кыргызской республики. При этом была проделана большая работа по формированию списков. Для сравнения, в 2015 году 15 312 граждан, а в 2017 году 18 580 граждан Кыргызской республики было включено в списки избирателей. В МИД Кыргызской республики работает штаб по проведению выборов в загранучреждении Кыргызской республики. Дипломатическими миссиями проведена масштабная информационно-разъяснительная работа с гражданами Кыргызской республики за рубежом о предстоящих выборах. Во всех дипломатических учреждениях Кыргызской республики предусмотрены меры по соблюдению требований санитарной и эпидемиологической безопасности. Первым открылся избирательный участок, образованный на территории канцелярии посольства Кыргызской республики в Российской Федерации в городе Южный Сахалинск. На данный момент голосование уже началось в 20 избирательных участках, образованных на территории наших загранучреждений. С учетом разницы во времени, в ряде загранучреждений голосование начнется позже. Последним голосование завершит избирательный участок, образованный на территории нашего посольства в Вашингтоне. По состоянию на 9 утра по бишкекскому времени общая явка избирателей составила 535 граждан Кыргызской республики. Из них в канцелярии посольства в городе Южный Сахалинск проголосовало 118 человек, в канцелярии посольства в городе Владивосток 67 граждан, в канцелярии посольства в городе Якутск 86 граждан, в посольстве в Японии 15 граждан, посольство в Корее 65 граждан, в канцелярии посольства в городе Иркутск 11 человек, в посольстве в Китае 10 граждан, в генеральном консульстве в городе Гуанчжоу 4 гражданина, посольство в Малайзии 5 граждан, канцелярия посольства в городе Красноярск 35 граждан, в генеральном консульстве в городе Новосибирск 30 граждан, посольство в Индии мы ожидаем, в генеральном консульстве в городе Алматы 42 гражданина, посольство в Казахстане 47. Остальные наши дипломатические учреждения открыли избирательные участки в 9 часов утра по бишкекскому времени. Мы ожидаем участия наших граждан, проживающих в этих государствах. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре, организованном в Доме правительства. О явке избирателей за рубежом вас проинформировал министр иностранных дел Кыргызской республики Айдарбеков Чингиз Азаматович. А я передаю слово нашим коллегам из пресс-центра, организованного в Центральной избирательной комиссии, о мерах по обеспечению прозрачности избирательных фондов политических партий. Сейчас вас проинформирует руководитель контрольно-ревизионной группы, организованной при ЦИК. Спасибо за внимание.